Ал бүгінгі ор. Қазір мына қайдың таң ортасындағы подвалға келдік. Елдер шығып кеткен бүгінгі. Az бұл жерде мен бұл бус елдермен жігеміз. Қазір чау ағылу. Біз қазір Қызылбел айылында тұрамыз. Машол қазір бері оқтыратылғандықтан жергілікті тұрғындар бұл жерде аялдар, балдар, қарлар шығарылып кеткен. Бирок ошол жерде еркектер турат. Булар менен кошо биз азыр подвалга кирдик. Бир үйдүн анткени айыл ичинде дагы кадимгидей ок атылып түшүп жаткандыгы, оор техникалардан атылгандыгы байкалып билинип турат. Бүгүнкү күнү жалпы ошол областтык ооруканада 270 койка орунду бар. Андан сырткары жана билесиздер COVID-19 илдетине каршы 90 койка илдетти даярдаганбыз. Аны дагы азыркы күнгө даярдык кылып койдук. Ал дагы даяр областта. Жаратылгандар эмнеден жаратылып кетти? Жаратылгандар көпчүлүк учуру осколкадан, анан ошо минометтин осколкасынан, огнестрельный ранение алган аскер кызматкерлери, анан оор бейтаптарды ошол өзүбүз реанимация бөлүмүндө карап, тийиштүү жардам көрсөтүп атабыз. Эгерде өтө оор кооптуу Бишкек шаарына керек болсо, мен ойлойм ал жака дагы жөнөтөбүз. Жоготуулар барбы? Жоготуулар бар. Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бирөөсү азыр бул жактан аябай коюу түтүн чыгып, Баткен шаарынын ичин дагы атылып аткандыгы байкалып атат. 16 сентябрь күнү каза болгондор айтылып жатты. Ошол кезде Лейлектин Максат, Кулунду айылдарына жана Баткендин Достук, Миңөрүк, Аксай, Капчыгай айылдарына тажик аскерлери кирип, үйлөрдү тоноп, өрттөп салышкан. 17 сентябрь күнү ок атылып, чек арадагы кооптуулук сакталып турган. 18 сентябрь күнү гана Аксай айылына журналисттердин кирүүсүнө уруксат берилген. Облустун чек аралаш аймактарында тажик аскерлеринин келтирген зыяндарынын көлөмүн аныктоо боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ошол учурдагы маалымат боюнча 300дөн ашуун объектилер өрттөлгөнү айтылган. Бул Аксайдагы мектеп азыркы күндө мына ушундай жараксыз абалга келген. Өзүңүздөр көргөн соц тармактагы тажик аскерлери желектилген дагы ушул мектеп болуп эсептелинет. Анан дагы эң өкүнүчтүүсү ушул мектепте кароолчусун жана уулун тажик аскерлери мыкаачылык менен өлтүргөн. Чек арада дагы деле чыңалуу сакталуу боюнча турду. Ошол кезде каза болгондордун саны 59 деп айтылып, жараат алгандар 160тан ашуун деп айтылып жатты. Тажиктин бир БМП 5 тигир машинасы менен кирип келип, тоок ферма жака барып, ошол жакта баарын талкалап, андан келип айылдын ичине кирип тигирлеп, БМПлар менен атып, ошентип атып салып, үйлөрүбүздү күйгүзүп, ичиндеги бардык мүлктөрдү алып кетти чыгып. Эч нерсе калбады. Биздин аскерлер Аксай менен Таңгил бар дагы аздык кылып калды, аз болуп калды. Эгер бизде көп болгондо кире албайт болчу. Подкрепление келген жок. Жакшы болот эле келгенде, бирок биздин солдаттарга өтө рахмат. Күчтүү экендер. Баары кечип келди бирок. Эгер вакыт келгенде ушундай болбойт эле. Кыргыз эли жапа-тармак колдоо көрсөтүп, Баткен эли үчүн 318 миллиондой акча каражаты топтолуп, азык-түлүк, күнүмдүк керектелүүчү каражаттар менен колдоо көрсөтүп жатышты. Чет мамлекеттин өкүлдөрү чек ара окуясында жабыркаган турак жайларга, социалдык объектилерге күбө болушту. Жергиликтүү тургундар жана мамлекеттик органдардын кызматкерлери болгон окуялар жана Тажикстан Республикасы тараптан келген куралдуу топтордун мыйзамсыз аракеттери тууралуу айтып берип, талкаланган жана тонолгон турак жайларды, социалдык объектилерди көрсөтүштү. Тажикстан менен Кыргызстан чектешкен аймактарда бир нерсеге күбө болушту. Кыргызда жолдун бир жээги Кыргызстанга караштуу, экинчи жээги Тажикстан. Кыргызстанга караштуу тарабы толук өрттөнүп тонолгон. Ал эми Тажикстанга караштуу жагына биздин чек арачылар дагы кыргыздар тараптагы тийген эмес, талкаланган эмес, үйлөрү таза боюнча турганын дагы ушул эл аралык коомчулуктун өкүлдөрү келип күбө болушуп, алар ынанышты. Азыркы күнү чек арадагы тонолуп өртүлгөн үйлөрдүн алды чатыры жабылса, арты пайдыбалы курулган бойдон турат. Капчыгай,
Ак Сай айылдарында 10 чукул үй бүтүү алдында турат. Калган үйлөрдүн курулушу жүргүзүлүп жатат. Бүгүн 20 декабрь. Эми 5-10 үй гана берилбесе, калганы мен ойлойм бул алып берилбейт го. Дагы бир ай, 1,5 ай срокто толугу менен жакшы болуп бүтөт деген ойдобуз. Азыр эми 20 декабрга же болбосо жаңы жылга деген маалымат боюнча бир 5-10 гана үй бүтүшү мүмкүн да. Азыр алды бүтүп атат эми. Анан калган массовый үйлөр дагы 1 ай, 1,5 ай немеси бар да. Жактуу үйүң бар, жакшылабы? Жакшылабы? Буруктуу үйүң канча комнат эле? 8 комнат эле, мансардный дом эле да. Мындайынан карап турган болчу азыр эми. Үйлөрдүн курулушу менен президент Садыр Жапаров 24 декабрда келип таанышып кетти. Бишилер болсун. Саламдашып көрүшүп болайын. Саламдашсаңар. Бир топ снаряддар түшкөн, жарылбай калган, мектебибиз жабыркады, анча-мынча үйлөр жабыркады. Негизинен быйылкы жыл Баткен үчүн кайгылуу, түйшүктүү, сыймыктуу жыл болду дейт Кызыл Бел айылынын тургуну Мастура Надырова. 2022 жыл Баткен үчүн бир жагы түйшүктүү жыл болду, экинчи жагы кайгылуу, үчүнчү жагы сыймыктуу жыл болду да. Эми түйшүктүү дегенибиз мамлекетибизди дагы, элибизди дагы куралдуу кагылышууда бир топ түйшүккө салды. Кайгылуу дегеним кырсындай жаш чегарачыларыбыз, солдаттарыбыз мекенин деп өмүрүнөн ажырады. Сыймыктуу дегенибиз чындыгында чегарада чеп болуп турган элибиз бар экен. Элибизди колдогон мамлекетибиз бар экен. Кыргыз эли бар экен. Ошол сыймыктуу жагыбыз Баткендин элине бүт кыргыз эли баары жардам берди, мына баарыбыз өзүбүз көрүп турабыз. Баткенде 2022 жылы чегарада куралдуу кагылышуу 4 ирет болгон болсо, майда бара чыр-чатактар да катталып турган. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.